Мына ушул эжекелерди же кызматка коюп аткандарды же болбосо ушул бала бакча иштеп аткан эжекелерден биз бир тыйын пул алып кел дебейбиз да. Көк чайын дагы ичпейбиз. Мен Кудайдын астында дагы, пенденин астында дагы айтайын. Ошон үчүн сиздер дагы таза болгула. Ар бир баланы таза алгыла мына Садикечи. Анан акча бер, оформление кылам, мына жетишпей, эч кандай бардыгы жетишет. Бардыгын биз шартты түзүп бердик, дагы түзүп беребиз. Бизде мүмкүнчүлүк бар. Бирөөдөн бир тыйын алсаңар, анда жооп бересиңер башыңар менен. Мен бир жерде мына бардыңардан bir bala bakçaga mına $100 berdim же 1000 сом бердим деген сөздү уксам, анда токтоосу жокко тартыласыңар. Ушу бир келгилечи бардыгыбыз биригип, элдин бийликке болгон ишеничин алып келеличи. Ушу бала бакчадан ушу эртең ошо баласы деле жаш болсо да ата-энеси айтат да, сени бала бакчага бериш үчүн мен акча бердим десе, ошол жаш баланын бала бакчага келип аткан баланын аң сезими уже бузулат да. Ата-эне мен үчүн акча берди деп. Уже бузабыз, ошо психологиясын бузабыз да. Токтотойлу. Мен сиздерден суранам, экинчи талабым. Макулбу? Bozuk soğuk falan kenarında ne oldu? Onun askeri de. Hiç şunu sizlerge жеткизе албай койдум да. Тендерлер акчасы бар. Мунаны hiç оңдото албайсың да силерге. Ким акча чыккан. Мунун кандай башы мунага жаткан баланын башы ооруйт да мына. Карачы, өткөндө сиздерге айтканмын да. Ана шумкар эме гана подрядчик ким эме. Мунаны мен оңдогула дедим эле да, пактадан подушканы. Мунага силер башыңарды коюп жатып көрсөңөр кандай жатасыңар. Же балдарыбызды жаткызып көрөлү өзүбүз. Мындайга баш ооруйт да, карагыла ушунча кылабыз. 2 жолу айттым, ушуну алмаштырып айтасыңар да. Башында биз бугунда айтканбыз, анан кийин могу кроваттарында размерлерин. Силер жасадыңар подушкаларда ичинде, проект ичинде? Жок, подушка. Уместен. Буларды неме жасаган? Тендер. Гаранылган. Давай алмаштыргыла мыналарды. Отуруп сүйлөшүп туруп, кайрадан кандай кыласыңар сүйлөшүп ичинде алмаштырып берилген. Мыналарга жакшы төшөктөр. Мына подушкага мен неме коюп да, моюндары ооруп калат да. Уже 3-4 жолу айттым, шуну жасап айтасыңар да. Жакшы иштегенде эме стаждары болобу? Кээ биринин стажы бар, кээ бири жаңыдан бүтүп келген. Карагыла анан эме бул жерге келип алып үйрөнбөй сразу балдар тарбиялап кете турган болуш керек да. Буларга убакыт кандай силер мына бала бакчада фундамент кандай койсо бала ошондой кетет да. Макулбу? Талгат Насирович, буларга кичине убакыт болду. Ошо аралыкта буларга семинар, вебинарларды өткөрдүк. Эмне кемчилдик бар мына жерде? Жок, баары жакшы. Жакшы эле. Мына эме турат, курулуш компаниянын курган бала турат. Кемчилдик болсо азыр айткылар жасап берсе. Бул жерде бир аз кемчилдик, мына биз немелердин, мебелдердин стандартын берилгенде. Бирок булардыкы баарын тегиз кылып койгон. Подготовительный группанын өзүнүн немеси бар, стандарты. Бул жерде өзүнүн эле ушул бизде проблема. Анан кийин кечээ күндө да отопление жакшы болуп атат деп эле кээ бир немелерибизде группаларыбызда отопление жакшы иштебейт. Эмнеге? Азыр ошо отопление азыр бардыгы жакшы иштеди, буга чейин просто биз открытие болбош үчүн баягы суунун атайын циркуляция кылып, анан бир температурада эле кармап турдук да, жакпайчы. Азыр эми жакшысы да, мына 2 күн 3 күн болду биз. Сонун катышка жакшысы. Мен болсо ошолорду оңдоп берип. Эми чоң кишилер немеси дейсиз да, уктатылган жай эмес. Жаш балдар анан мүшүк болбош керек. Бул жерде балдар кеңири чечилип койнуп турган. Жакшы эле сый баштаптыр. Sıkılırsa olur da. Kesme okşaydı. Tapanlarını masada koyduk. Bir tane getirdim. Жақсы екен. Жақсы.
ушул Ак Тилек шарчасындагы балапан бала бакчасынын ачылыш аземинде жасадык. Бул 2020 жылы бүткөн бала бакчалардын 3-чүсү болду. Дагы 3 бала бакчанын курулушу бүгүнкү күндө жүрүп жатат да. Биз шаардын элинин астында ушул убада бергенбиз, жылына 2-ден 3төн бала бакча курабыз деп. Кудай буйруса бул бала бакчаларды балдардын бала бакча менен камсыз болушун быйыл 2021 жылда улантабыз. Азыр атайын комиссия аныктап атат. Кайсы жерде эл ушу бала бакчага муктаж экенинчи. Быйыл да Кудай буйруса бала бакчанын курунун санын көбөйтөбүз. Азыр бир электрондук кезек менен алып атабыз. Баягы мурдагыдай биз 2-3төн бир кроватка жаткызбайбыз, бирден гана балдарды жаткызылганга аракет кылып атабыз азыр. Анан кийин кезеги келген гана балдарды алып атабыз. Баягы башка балдар алынбайт. Ошол өтө эми катуу кармап атабыз ошону. Балдар бакчабызды азыр көрүп атасыңар, жакшы, аябай сонун бүткөн, заманбап, жылуу, өтө жакшы балдар бакчасы курулду. Кандай тарыхтагы иш алып барасыздар? Эми биз балдар бакчага эмне кылабыз? Негизгиси биз балдарды дүйнө таанымын кеңейтишибиз керек. Мындайча айтканда балдарга фундамент түзүшүбүз керек да. Балдар бакчадан башталат го балдар. Мен ошон үчүн ошол мугалимдерге ошондой басым жасап атам. Ошо балдардын билим деңгээлин өтө биринчи орунга коюп атабыз. Бизге ошол анан кошумча бир англис тили дагы киргизейин деген оюм бар. Бир бул ата-энелердин каалоосу менен болот. Анан ошондой деген оюм бар. Биз ушу балдарды фундаментин жакшы түзүп берейин деген оюм бар. Азыркы учурда канча бала кабыл алынды? Ишмердүүлүгүңүздү качан баштайсыздар? Ишмердүүлүгүбүздү бир кийинки неделе кийинки жумадан баштайбыз. Азыр балдарды кабыл алып аяктап атат. Ошо электрондук кезек менен гана алдык.